Ош жаңылануу жолуна түштү. 3 айдан бери мыйзамсыз курулган курулуштар, жол жээгине чыгып кеткен бизнес борборлор сүрүлүп, жолдор кеңейтилип, кала жетекчилиги кабинетте эмес көчөдө эл менен иш алып барууда. Негизги бардык иш аракеттин жакшыртуунун максаты ушу тез арада кылайлы деген максат. Буюрса мына дата бүтөт деп биз көкүрөк чийип айта албайбыз, бирок буюрса бардык багыт ушу тездетип ушул жылы бүтүрөлү деген Жеңиш Шермановичтин тапшырмасы бар. Шаар боюнча мыйзамсыз курулган 1500дөн ашуун курулуш аныкталган. Алардын арасында жеке менчик турак үйлөр, дүкөндөр, бизнес үчүн курулган имараттар бар. Анын баары сүрүлүп, жеке менчикке өтүп кеткен жерлер мамлекетке кайтарылып, айлананы жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери колго алынды. Мыйзам чегинде жеринен ар бир үйгө ооз-2, соц тармактар аркылуу, телевидение аркылуу элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кагаз түрүндө дагы эскертүүлөр берилип, анын натыйжасында элдер өздөрү тарабынан албай койгон учурда биз тараптан сунуш иштери жүргүзүлүп, ар бир үйдүн астындагы тосмо, мыйзамсыз курулуш, жада калса мына ушул Ак Тилек кичи шаарчасынын Садык Сатыкбаев көчөсүндө турабыз. Тилекке каршы бир жараныбыз астына дүкөндөрдү салып, аркасына 2 кабаттуу жеке турак жай салып алганы аныкталып, мына бүгүнкү күндө ушул жерде сунуш иштери жүргүзүлүп атат. Примерно мындай базарлар болот. Мынаны көрүп атасыңарбы? Ошол жакта. Мындан сырткары шаардын так ортосунда жайгашкан Мамыров көчөсүндөгү курулуш иштери толук бүткөн соң болуп көрбөгөндөй өзгөрүлөт. Мамыров көчөсү боюнча негизги багыт жолдун кеңейтүүсүнө болгон мыйзамсыз курулуштардан, жанагы жеке тараптардан мамлекетке өткөн мына кирпичный заводун айтайлы. Бүгүнкү күндө ал жерге мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан көп кабаттуу үйлөр тургузулуп, бүт жанагы социалдык абалы оор үй бүлөлөргө, үйү жок жарандарыбыздарга президенттин демилгеси ушу бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, бүт жарандарыбыз үйлүү болсун деген демилгесинде ишке тутат. Жолдун курулушу бир эле жолду куруп койбостон анын жашыл аймагын, тротуарын, эми жана курулуш иштери болуп атканда, өзүңүз айткандай жана бардак иштери болот. Кудай бурса булар оңдолуп, түздөлүп калса, ошонун негизинде канчалаган Төлөкөн айыл өкмөтүнөн бизге өткөн жанагы бүт жолдун боюндагы ар кандай магазин, темир саткан, вулканизация, башка саткандар бардыгы алынып, ошол жер жашыл аймакка айланып, буюрса жолдор кеңейтилип, сонун бир көрүнүш болот. 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаары 30 жылда болуп көрбөгөндөй мыйзамсыз окуяларга дуушар болду. Жолдор тарып, унаа тыгындары күч алды. Акчасы бары каалаган жерден каалагандай жерди өзүнө менчиктештирип, бизнес курду. Эми мунун баары жолго коюлууда.